Elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Dağı bir hadiske көңіл бұрат Бұл Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem жанында тұрған сахабаларға тұрып, сілер күшті кім деп есептейсіңдер дептір. Алар бардығы тең сахабалар тұрып, күрөштө эч ким жығалбаған адамды күшті дейбиз деген екен. Баяғы емедегі күрөшүп атканда ким баарын жеңсе ошо күчтүү десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып аткан, жок дейт, андай эмес дептир. Жок. Ал ушундай дейт. Ачуусу келгенде өзүн кармай билген адам күчтүү деген экен. Демек, субханалла, некен ким күчтүү дей турган болсо, бул демек өзүн өзү ачуусу келгенде кармай билген экен. Бардык баланын бардыгы тең, ушул качан бир башыңа бир нерсе түшкөндө, мына ошондо баягы ошол нерсеге аңдабай, ойлонбой эле баягы кыйкыр, өкүрүү, жана өзүн өзү кармай албай, кыжалатчылык менен баягы кол көтөрүү туурабы? Көптөгөн ушундай жаман нерселер бар. Ушул адамды бузат. Же болбосо алсыз кылат. Качан адам ачууланып баштаганда, өзгөчө бир мындай адамда бир шайтандын бирөө келеткен дагы кире калып туруп, аны кытыглаган сыяктуу дагы деп турат экен. Анан ал ошо ачуусу менен акырында анын акылы туман басып калат экен. Көзү болсо сокур, кулагы керең болуп калат экен. Ошентип баягынын эмесинин аркасынан өзүн өзү жоготуп, эмне кылып койгонун билбей калат экен. Ошол мезгилде Пайгамбарыбыз айтып аткан, качан силер ачууңар келсе, анда Аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп айткыла. Я Алла, сактагыр, ташып барам малгон шайтандан деп айткыла. Эгерде ошондо токтобосо, анда даарат алгыла дейт. Эмнекен ысыкты муздак менен өчүргүлө дейт. Көрсө ысык болуп, адам ысык болуп атканда, күрө тамырың көтөрүлгөн, оягыңа башыңа тепкен баягы нерсе. Ошо мезгилде даарат ала койгула дейт. Эми ошо дааратты алсаңар да токтобосо, анда отура калгыла дейт. Эгер отурганда токтобосо, анда жата калгыла дептир да. Жатып алгыла дептир, ары карап туруп. Мына чоң бир эме. Дагы бир сахаба келип Пайгамбардан, "Я Расулла, мага эмне насаат айтасыз эле?" Пайгамбарым, "Ла тагдаб, ачууланба. Ачууланба" деп айткан экен. Өзү көп вакыттардачы акылдын жеткен чеги ушул болот. Любой проблеманы отуруп туруп эле, урушпай, талашпай чечип алуу. Же болсо баягыны мында бир үстүнө басып, баягыны изилдеп, чукуп, анан кийин баягыны ызы чыгылбай, акырын эле жөн эле мындай токтотуп туруп эле, макул, хорошо. Бул чече турган проблема деп туруп чечип койсо болот. Туурабы? Эми көп адамдар жана инсульт, инфаркт болгон бардыгы тең ушул ачуусун баса албагандан болот да. Көп ажырашуулардын бардыгы ачуусун баса албагандан болот. Көп өлүмдүн бардыгы тең ачуусун баса албагандан болот. Көп жашоодагы жанагындай бир жашоонун өзгөрүп кетишти ошо ачуунун себебинен болот экен да. Ошон үчүн Пайгамбар айткан, бизге үйрөтүп аткан да, силерге айтып берейинби? Ким күчтүү деп аткан. Демек, сен эгерде өзүңдүн ачууңду, өзүңдүн напсыңды өзүң тие алсаң, демек сен башка бирөөнү насаат айта аласың, башка бирөөнү туура жолго багыттай аласың деген сөз экен да. Ушундай. Ошон үчүн тууганым эмнекен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай айтып аткан. Жашоодо аябай көп эле проблемалар болот да. Анан көп убакыттарда биз ошол нерсени чечерге келгенде эле мындай бир обу жок бир нерселерге коюп койгонбуз. Же болбосо дайыма өзүмдүкүн туура деп эсептей беребиз. Эми ошондой туура деп атканда да ойлонуш керек экен да. Мусулмандын тили так, дили таза, акылы тунук болуш керек. Качан тилиң так болгон болсо, сен дилиң таза болгон, дил тазага көңүл буруш керек көбүрчө. Адамдын дили, ички дүйнөсү, жүрөгү жанакындай бир мындай бир бузук нерселерден, жаман ойлордон таза болгон болсочу, анда ал проблеманы оңоюраак чечет.
Биздегилер болсо тамеки ачууланганда тамекини күн аркасынан чегип, мен ойлоп атам, субханалла, ооруганда да биринин аркасынан бирин чегип, ушундай бир кылгандар бар экен. Жок, андай кылбаш керек. Кээ бирлер болсо арак ичип кетет экен, субханалла. Кээ бирлер болсо наша чегип атат, кээ бирлер болсо тентип кетип атат, кээ бирлер болсо машинесин 160 менен айдап, ушундай бир баягыны кыйкырып өкүрүп, ушундай кээ бирлер болсо талага барып кутоя деп кыйкырып. Ушундай нерсе бар. Биз жок, андай кылбаш керек, субханалла. Биз айтабыз, машалла. Биздин пайгамбарыбыз бизге ачууланбагыла деп үйрөткөн. Кое турсаң, дүйнө өзү ушундай. Качанага канча көңүл бурган сайын ал өзүнүн баркын көрсөтүп баштайт. Качанага көңүл бурбай койсоң, ал сенден кача албай калат, сенден жабышканга аракет кылат. Ошо дүйнөнүн ичинде адам үчүн берилген чоң бир немат бул акыл болот. Ал эми ачуу болсо, ошо акылды жеп жок кылат. Эгер адам акылын ачууга алдырып койгон болсо, ал адам адамдык сыпаттан чыгып айбандык сыпатына келип калат. Ошон үчүн иншалла баарыбызга Алла Таала мындай бир сабыр берсин, машалла. Баарыбызга Алла Таала акыл, парасат берсин, илим, хилим берсин, машалла. Эркекти, аялды аял болушка мүмкүнчүлүк берсин, субханалла. Амин. Аллахумма гфир вархам анта хайр рахимин.